Бул яшур оорусу бул вирус. Малдын оозуна жаралар чыгып, буту жарылып, буттары жара болуп кетет да. Көп адамдар только антибиотик эле колдоно беришет. Бирок антибиотик бул вирусту албайт, экинчиден грибокту албайт. Только бактерияны алат да. Бул оозунда вирустан сырткары ошо бактерия жана грибоктор да отуруп алат. Бутунда ошо кык баскан жерлерде толтура грибок. Аны бир дагы дары, антибиотик албайт, аны только противогрибковый дарылар алат. Биз быйыл ушул жакшы бир дарыга кездешип калдык. Мындай Банио деген препарат, Эргас деген фирманыкы. Буну деген Индияда бир бак өсөт экен. Ошонун жаңгактары менен жасалган препарат экен. Аны сууга эссе самындай болуп, сапонины деген веществолор бөлүнүп турат экен да. Ошо сапонин менен жасалган препарат экен. Буну деген биз ушу дарыны шартка колдондук. Результат аябай высший болду. Бул биринчиден вирустун өзүн алат экен. Экинчиден бул грибокту алат экен. Үчүнчүдөн бул бактерияны алат экен. Бул 14 вид бактерияны алат экен. И плюс грибок. Особенно жанагындай кандида деген оңой менен өлбөйт алчы. Ошону алат экен да. Биз бул препаратты шарпка колдондук, чисто случайно элдер изденип, бирөөдөн угуп, анан өзүбүз дагы ушул колдонуп көрөлүчү ушу препаратты. Балким шарпты жакшы айыктырат деп эле колдондук. 100 граммын 500 грамм сууга эзип, оозун чайкап, ошентип да көрдүк. Плюс мындан